жаңы административдик имараттын курулушуна капсула салуу аземи бул келечекке багытталган маанилүү кадам. Сот адилеттиги натыйжалуу жүргүзүү мыйзамдардын сапаты же соттордун кесипкөйлүгү менен гана чектелбейт. Анын маанилүү бөлүгү соттор үчүн түзүлгөн шарттар, заманбап инфраструктура жана жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтардын жеткиликтүүлүгү. Бүгүн өлкөдө сот системасынын материалдык техникалык базасын чыңдоо багытында иштер күчөтүлүп, аймактардагы сот имараттары жаңыланууда. Ушул багыттагы кезектеги маанилүү кадам Аксы райондук сотунун жаңы административдик имаратынын курулушунун башталышы болду. Жарандар бияктан кирет. Өзүнчө залга кирет, Каб- залдан түшүп кетет. Конвой каяктан кирет? Бияктан кирет конвой. Туура. Эл бияктан кирет, конвой бияктан, судьялар каяктан? Судьяларда мына жерден кирет. Отдельно болсун. Отдельно судьялардыкы отдельно, конвойдуку отдельно. Вот. Эл отдельно жактан кирет. Бул коопсуздук үчүн. Канча убакытта бүтөт? 31 августта 27 жылда. 27-жылдын 31 августу да? Аксы районунун жаңы сот имараттын пайдаланууна мезгил кутуусун салуу аземине Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев, сот департаментинин директору Бакыт Курманалиев, жергиликтүү бийликтин жетекчилери, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, судьялар жана сот тутумунун кызматкерлери катышты. Иш-чарада Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев сот системасынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, сот реформасынын маанилүү багыттарынын бири экенин белгиледи. Аксы районунда курула турган жаңы сот имараты судьялар, сот аппаратынын кызматкерлери, сот приставтар жана башка кызматкерлер үчүн заманбап иш шарттарын түзүү менен бирге сотко кайрылган жарандар үчүн ыңгайлуу жана жеткиликтүү чөйрөнү камсыз кылат. Өзгөчө белгилей кетчү жагдай Аксы райондук сотунун жаңы административдик имаратын куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү маселесин чечүүдө жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын, Кербен шаарынын мэри жана шаардык кеңештин депутаттарынын кошкон салымы зор болду. Бул демилгени ишке ашырууга көрсөткөн колдооңуздар жана жигердүү кызматташтыгыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мезгил кутуусу бүгүнкү күндүн тарыхын келечекке жеткирген символ. Ага салынган капсула жаңы имараттын пайдалануу менен кошо келечек муунга калтырылат. Ал эми жаңы сот имараты Аксы районунда сот адилеттигин заманбап шартта жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул имарат акыйкаттуулуктун, адилеттүүлүктүн, мыйзамдуулуктун, элге кызмат кылуунун имараты болсун. Амин. Аллаху акбар. Учурда Аксы райондук сотунда 3 судья, сот аппаратынын 10 кызматкери, 6 кенже тейлөөчү персонал жана 6 сот приставы эмгектенет. Алар райондук прокуратуранын кызматкерлери менен бир имаратта иш алып барышат. Бул соттун ишин уюштурууга, кызматкерлер үчүн эмгек шарттарын түзүүгө жана жарандарды кабыл алууга байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнүн зарылдыгын көрсөтөт. Мурда буга чейин биз Аксы райондук соту бул имаратыбыз бул тиешелүү талаптарга жооп бербечи. Себеби Аксы райондук соту, прокуратура дагы сот аткаруучулар болуп бирге турчу. Ал жерде кабинеттер жетишкичсиз болчу. Сот адилеттүүлүгүн жүргүзүүгө кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп келген. Демек жаңы имарат жөн гана жаңы курулуш эмес. Бул сот системасындагы ишти уюштуруунун сапатын өзгөртүүгө багытталган кадам. Соттордун сан ариптик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен катар, алардын материалдык базасын жаңылоо реформанын өзөктүү багыттарынын бири. Бир жагынан технология, экинчи жагынан ошол технологияларды натыйжалуу пайдаланууга шарт түзгөн заманбап инфраструктура. Экөөнүн айкалышы гана жарандарга багытталган сот системасын калыптандырууга өөлгө түзөт. Сот реформасы бир күндө бүтө турган процесс эмес. Ал мыйзамдарды өркүндөтүүнү, судьялардын кесипкөйлүгүн жогорулатууну, сан ариптик технологияларды киргизүүнү жана соттордун материалдык базасын жаңылоону талап кылат. Аксы районундагы жаңы сот имаратынын курулушу ушул системалуу иштердин аймактагы уландысы. Жаңы имарат жаңы шарт. Жаңы шарт жарандар үчүн жеткиликтүү жана сапаттуу сот адилеттигине жаңы мүмкүнчүлүк.